Салам достор, кандайсыздар? Кыргыздардын той берүүдөгү эң негизги максаты бул элден бата алуу. Жакын инсандарын чакырып, жакшылыгы менен бөлүшүү. Бирок той ченемден ашып, чөнтөккө зала келтирип жаткандар да аз эмес. Чындыгында акыркы акчасына той өткөрүп, олтуруп калган жакшыбы? Же той бата алуу эмес, байлыгын даңазал болуп бара жатабы? Бул материалда кеп ушул тууралуу болот. Кыргыз элинин тойлору баярдадан бери чоң байрам катары белгиленип келген. Бирок азыркы учурда тойлор ысырапкорчулук менен коштолуп, коомдо кызуу талкуу жаратууда. Ислам дининде да айтылган, ар бир нерсенин өз кудуретине жараша жаса делет. Жараткан мүмкүнчүлүгүнөн ашыкча мажбурлаган эмес. Болгон тапканын, кээ бири өмүр бою угултканын бир күндө атаңдашып, тойго чачып салганы туура эмес чыгар. Той берүүдө биздин молдо устаттарыбыздын дагы айткандары социалдык желилерде дагы кеңири айтылып келет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кээде курма менен талкан менен деле той өткөрүп кое берчү эле. Аялдардын ичинен эң чоң тойду Зейнеп энекебизге кылган экен. Аган той кылды билесиңерби? Бир кой союптур. Эң чоң той кылганы Зейнеп энекебизге болуптур. Кээ бир аялдарына бир аз курма менен талкан менен той кыла бериптир. А бирок Зейнеп энекебизге бир кой союп той кылыптыр да. Биздин тойлор эми пайгамбардын тоюнун астында 100 эсе көп болуп кетет кээде. Ошонун бардыгы ысырапкерчилик болот. Kur'an okutkanda $5000 getirip Kur'an okutacak. Toygo degen $15.000 getirişi mümkün. Al degen kebir adamlar için bütünde состояние olup kalışı mümkün. Aga yer alsa olup, üye alsa başka alsa olup. Demek uyu böyle baksız olup kaladı şonu menen. İnternette cüret biri aytat, toy sonum boldu, üy sonum boldu, menin göynegim sonum boldu dep maktan atanan keyin üyde kuksi var eken bu sürük beresin dep sorap atat deydi. Şunday bolat, keyin kuksi jeyt. Той болсо пушни той. Ошон үчүн ошондой тойлордон аны мактан башкадан жок кылыш керек иншалла урматтуу бир тууганым. Тойлор байларды байдат кембагалдан сайын жаратат. Ошону менен биз чыргабай жүрө беребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи эң чоң той кылганда бир кой союптур. Пайгамбар башы менен. Акыркы жылдарга салыштырмалуу акырындан жаштар минимализм жолу менен жакындарын чакырып, чакан той берип жаткандарды дагы көрүүгө болот. Бүгүнкү каарманыбыз тоюнан болгону бир кой союп, 50 000 акча короткон. Бул чечимине ата-энелери колдоо көрсөткөнүн билдирди. Көпчүлүгү азыр ресторан болуп калбадыбы? Андан кийин эле той топур болчу. Мен өзүм оюм боюнча дагы үй бүлөмө дагы буга чейин айтып келгем, кичинемден бери элечи. Мен чоңойгондо көп заңырап той бербейм, ысырапкорчулукту кылбайм депчи. Анын үстүнө азыр да өзүмдүн бир канча фондум бар да, ошол нерсенен көп кыйналган үй бүлөлөрдү көрүп турам да. Аларды карап туруп, кантип мен бул заңыраттуу той берсем бекерлер расход болот, андан көрөк уштан түшкөн канча бир процентин аларга берсем алардын да көңүлү ток боло беле деген сыяктуу. Ошолорду дагы кубандырып коеюн деп тойду кыскартканмын да. Мен айтканда кайнана кайнатамды чакырганмын, жакын алыскы туугандардан караганда ошол өзүмө жакын болгон ата-энеми, чоң атам, чоң энем чакырып эле дубасын алып, ошентип бир канча максимум айта турган болсок, бир кой менен эле бүткөн да. Бурдагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында деле кандай болсо мен ошо сүннөткө ылайык кылайын деп акчасын айта турган болсом, ошол бир 50 000 сомго жакын эле кеткен расход болуп шеше. Ата-энеңиз деле каршы болгон жокму? Баары жакшы, динден түшүнүгү бар болгон үчүн макул болушкан да. Ысырапкорчулукту алар деле жаман көрөт. Бул элемнет деген мисалы чоң устаз деле айтып келет да. Итир өрөт, кербен жүрө өрөт депчи. Алар айта берет, мисалы иттин үрүп атканыбызды түшүнбөйбүз да, мисалычы. Ал бизге үрүп атат. Ошон үчүн жанынан жолу өтүп кетебиз керек. Эми эл деле ошо алкандан сүйлөй берет, а бирок сен аларды укпашың керек да. Оны Аллах таалам кандай деди Куранда, ошол боюнча жасаш керек. Мисалы бир телефон деле, бир телевизор алсак деле, анын китепчеси болот да. Ошол китепчегидей колдонбосоң, аны тез бузуп аласың. Ошол сыяктуу эле инсан ошол Курандагыдай жашабаса, анын жашоосу туура эмес жакка өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Кыргызстандагы үйлөнүү өлпө тоюна коротулган чыгымдар боюнча так статистика ар кандай болушу мүмкүн. Себеби бул аймакка, үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгүнө жана салттык өзгөчөлүктөрүнө жараша өзгөрөт. Бирок акыркы жылдардагы маалыматтарга таянсак, орточо тойдун чыгымдары болжол менен көрсөтүп айтканда, негизги чыгымдар банкет залын ижарага алуу үчүн 50 000 сомдон 300 000 сомго чейин коротулат. Тамак аш жана суусундуктарга 150 000 сомдон 500 000 сомго чейин. Музыка жана шоу, тамадаларга 30 000ден 150 000 сомго чейин. Той көйнөгү жана костюмдарга 20 000ден 100 000 сомго чейин. Декорация жана фото, видео кызматтары үчүн 30 000ден 200 000 сомго чейин. Сый белектер жана чакыруулар
10 миңден 50 миң сомго чейин. Орточо тойдун бюджети 300 миңден миллион сомго чейин коротулат. Айрым үйлөн үлпөттөрдө андан да кымбат болушу мүмкүн. Айрыкча Бишкек же Ош сыяктуу чоң шаарларда. Той берүүчү атайын кредит алып, карызга белчесинен батып, мигрант болуп чет өлкөгө иштегени кетип, керек болсо 2 жолго түшүп кеткендердин дагы саны аз эмес. Бүгүнкү материалыбызды жыйынтыктайбыз. Балким тойдун форматын өзгөртүүгө убакыт келдиби?